Muratбек Санахович, мынакей азыр сиз баяндама жасадыңыз да, мындай кооз баяндаманы биз мына Жибек Курманбектин адамы билет, көп эле жолу угуп атабыз да. Биз келип депутат болуп келгенден бери 2 жыл аралыгынан бери карайбыз, только карайбыз. Мына быйылкы жаңы окуу жылынан киргизебиз деп карайбыз деген сөз болгон, билесиз Жибек Курманбектин. Мына эми январга өттүңөр. Январда кайра эле былтыркы пластинка айланат дагы кайра күзгө дегенде болот да. Бир мындай чечимге келбейлиби? Биз качан көтөрөбүз конкреттүү түрдө? Биз баарын көрүп чыгып, анан кийин сунуш берилген биздин комитет. Ал жактарга биз баарыбыз жанакы министрликтер менен кошо, министрдин орун басарлары менен биз мектептердин тамак ашын барып көрүп келгеп, бүт чечимдерди чыгарганбыз. Биз ошол жердеги мугалимдерден, ошол жердеги жанакы окуучулардан баары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин оптималдуу түрдө канча сомго көтөрүлсө, биз балдарга ошо жетишерлик деңгээлде, ошол полный баягы организм талап кылган витаминдерди, башка бир азыктардын баарына жетишерлик деңгээлде жеткире алабыз деген суроонун негизинде келип чыгып, ошондо баарыбыз ушул 20 сомдун тегерегине токтолгон элек. Бүгүн андан бери канча инфляция өстү, силер кайра 20 сомду көтөргөндүн ордуна 14 сомго түшүрөбүз деп карап отурасыздар. Ошол 14 сомго эмненин негизинде токтолдуңуздар? Чечмелеп бериңиздерчи, Муратбек Санахович. Кандай кетет, кандай тамак аш алынат, ошол чындыгында жетишерлик бүгүнкү күндө биздин бир эле бул тамак аш десе эле биз берген тамагына карабайлы. Ошол жердеги санитардык гигиеналык талаптардын сакталышын карайлы. Биз ошолордун бардыгын ушул 14 сомдун ичинде камсыздай алабызбы? Ошол жактарына бир айтып бериңизчи, Муратбек Санахович. Бектурдач, мен кошумчалап кетейинбиз. Жана айткан боюнча, бул багы сиз айтып атпайсызбы, эмки жылга мен мындай жооп берет элем. Бул алдын ала талкуу жүргөн, анан ооба бизде азыр Бишкек шаарында 22 сомдон болуп атат. Сиз айтып атасыз, жерлерде, мектептерде талкуу болгондо 7 сомдон 20 сомго чейин деп. Бирок мен деле ошо мектепте директор болуп келип, ошол тамак азыр бизде деле 7 сом Бишкек шаарындагы. Биз ата-энелерден эч канча жогору көтөргөн жокпуз, ата-энелерден акча алып. Ошол эле 7 сом менен келетат. Анан 20 сом деген талкууну биз эми мына мен өзүм чын айтайын, биринчи жолу угуп атам. Азыркы талкуу билим финансы министрлиги менен талкууда биз 14 сом деп эле жалпы негизде талкуулаганбыз. Бул цифра бизге белгилүү болгондуктан мен ушул цифраны айттым да азырчы. Муратбек Санахович, мындай креслого отурганда эле башкача жүз менен сүйлөп калбаш керек адам. Именно сиздей директорлор менен биз жекеме-жеке сүйлөшүп, мында микрофондон сырт катары сүйлөшкөндө бардыгы көйгөйдү айткан. Балким сиз деле айтып жүргөндүрсүз. Мен сиз менен сүйлөшкөн эмесмин, кап ошондо мен сиз менен сүйлөшүп алган эмесмин. Ошондо 7 сом жетет деген сөзүңүздү укканымда азыр разы болот элем. Бардыгыңыздар, мына бүгүн мындай сиздин менимче бир неберелериңиз болсо керек. Ошол 7 сомдук акча ошол неберелериңизге бүгүнкү күнгө талапка ылайык берген тамак аш бергенге жетеби? Колуңузду жүрөгүңүзгө алып туруп айтыңызчы. Албетте жетпейт. Биз мен анда эмнеге азыр ошентип жооп берип атасыз? 7 сом боюнча эле биз берип келгенбиз, сонун эле болуп келген деп. Мына азыр сиз жооп бергениңиз менен албетте жетпейт деген экөөнү мына чыккандан кийин карап көрүңүз. Мен сизге дагы айтам. Кресло үчүн адамдык сапаттан кайтпайлы. Мындай болгондой айтайлы. Жетпейби, жетпейт деп айтайлы. Бул жака келгенден кийин өзгөрүлүп болду, 7 сом менен эле жашап атабыз дебестен. Көрүп атабыз 7 сом менен эмнелер болуп атканын. Эч жака жетпейт. Мында логистика ойлоп көргүлөчү, 7 сом эмнеге жетсин бир күнгө? Давайте боло турган, мен ошондо дагы айткам, азыр дагы сунуш кылам. Калп эле биз ысык тамак менен камсыздадык деп бекерден бекер балдарыбызды кайра биз отравить этпестен, болбосо бул менен алып эле коелу. Мунун артынан мына канчалаган кыйынчылыктар болуп атат. Көрүп атабыз. Мына канчалаган видеороликтер чыгып атат. Тамактардан эмнелер чыкканын. Анын баары эмнеге болуп атат? Сапатсыз продукцияны алганын негизинен курттар чыгып атат ичинен. Сапатсыз тамак ашты берип атабыз биз балдарга. Мына сиздер айтып көкүрөк кагып аткан жакшы ошол Мерсика деген уюмдар бар экен.
ошол уюмдар барып, кичине шартыны түзүп берип, алардан убактылуу эле берет экен акчаны. Эртең өзүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин токтотот. Биз мына бүгүнкү ар бирибиз келип, мен кеткичек эмне болсо болсун, эптеп 1-2 жыл креслодо отуруп калайын деген ойдон алыс болуп, биз ошо келечек жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Эгер бүгүн туура келбесе, анда айтпайлыбы, бул туура келбейт, андан көрө лучше ата-энелерге туура түшүндүрөйлү. Андан көрө ошо үйүнөн, мына биз деле окуганбыз мектепте. Апабыз жаап берген нам менен эле келип бир сонун кылып туруп кетчүлек. Азыр биз эмне ичип атканын кооптанып атабыз. Азыр биздин деле балдар бар. Ошо 7 сомдун ичинде эмнелерди ичип атат деп. Анын артынан мына тендер менен берип атасыздар бар жок продукцияларды. Базарда 5 сом, 10 сом, 20 сом турган картошкалар тендер аркылуу 30-40 сомдон сатып алып атат. Хотя бы ошол жактарына кичине жеңилдиктерди бербейсиздерби? Бир ооз сөз айтып коеюнчу. Мен айттым, тамак аш 7 сомдон 20 сомго чейин көтөрүү үчүн 1200 миллион сом талап кылынат. Анан мен дагы айтып кеттим, бул долбоорлорду 2023-24 жылдарда республикалык бюджеттен долбоорун кароодо көрсөтүп, бирок биз колдоо тапкан жокпуз. Мен ушуну айттым, анан баягы мен кечирим сурайм, эгерде 7 сом жетет деген маанеде сөз сүйлөп алсам. 7 сом албетте жетпейт. 7 сомго биз ошол эле Мерсиканын ВПП проондун специалисттерин чакырып, кантип тамак жасайбыз деп суроо берген күндөрүбүз болгон. Анан эми эгерде финансы министрлиги мына январдан кийин ушу талкуулоодо белгилүү болду, 14 сомго жок дегенде көтөрсө, же болбосо 20 сомго көтөрүп берсе жакшы эле болмок. Мына эми кеч болсо дагы өзүңүзгө келдиңиз да. Кичине менин сөздөрүм намысыңызды ойготуп койду окшойт. Мынакей талкуулап жетпейт деген сөздөрдү укпадым дедиңиз эле, мынакей өзүңүз айтып атасыз эми кайрадан. Талкуулаганбыз, сураганбыз, кантип жасаса болот деп. Ошондуктан адам эч качан өзгөрбөй жүрөлүчү. Ким болбойлу, чындыкты айтсак, зато жүзүбүз жарык болот. Жүйө Курманбековна, мынакей эми сизге суроо. Биз дайыма эле көтөрөбүз деп, мына кийинки жылга деп жылып келди, мына өзүңүз жакшы билесиз. Качан ушул темага чекит коебуз? Петр Владимирович, уруксат берсеңиз, биз ушул убакка чейин баягы калориялык норма боюнча эсептейли деп бардыгын эсептеп чыктык. Именно мектептеги бир маал тамак иче тургандардыкы 19 сом болот экен да, эсептеп келгенде. Андан сырткары бизде интернаттар бар, музыкалык мектептер бар, спортчулар бар, баарысын эсептеп келгенде 3,5 миллиардтай акча каражат керек болот экен. Анан биз баягы ушул сумманы этап менен көтөрөлү дедик 2 жыл ичинде депчи. Анан ошолго бөлүп келгенде 24-түн 1-январынан уже бюджетке кирди, республикалык бюджеттин 24-бюджетинде бар, 14 сом болуп кирди, 25-те уже 19 сом болуп кирет да, баягы как бы эмегечи. Андан сырткары жана сиз айтып кетипсизби, тендер боюнча мен буга чейин да айтып кеткем, өкмөттүн тескемеси бар. Тамак аштарды бир булактан ата мекендик өндүрүүчүлөр өндүрсө, ошолордон бир булак катары сразу эле сатып алганга деген тескеме бар да, бул да чыккан. Ошону ишке алып барсак, баягы тамак ашты туура алып кетебиз деп ойлойм да. Биз азыр баягы физиологический кылып эсептеп чыктык да. Ошонун негизинде бул бюджетке 24кө 14 сомго көтөрүү боюнча акча каражат каралды. Рахмат. Мынакей жок дегенде кичине алдына жылыптыр. Мына өзүңүз тастап кеттиңиз канча сом экенине. Муратбек Үсенович уктуңуз окшойт, каяктан келип чыккан 20 сом деген акча. Кандай 20 сомго токтолгонубуз, мынакей ошол баарын эсептеп чыккандан кийин. Анан сиз айттыңыз, азыр 14 сом, кийинки жылы 20 сомго көтөрүлөт деп. 2 жылдын арагында инфляция болуп кетсе кандай болот? Жок, ошол норма менен эсептеп алса, калориялык норма менен, ошол если эмки жылы, например, аябай өсүп кеткен турган болсо, ошол норма менен эсептеп каралабыз да. Ошол норма сакталат да, туурабы? Эгер балким ал 19 сом эмес, балким 22 сомго чыгып кетсе, 22 сом менен бекитилет. Туурабы? Рахмат. Андан кийинки мына сиз айткан тескемени Муратбек Үсенович бүгүн эле колго алып туруп, ар бир мектеп жетекчилерине, директорлорго жеткирип койсоңуз. Мындай тескеме бар деп. Себеби биз барып мындай жолугушууларда, башкаларда ушул көйгөй кайра эле айтылып атат. Бир эле бул тамак аш эмес. Мына кээ бирки мектептердин мына кыш мезгилинде жылытуу мезгилинде дагы көптөгөн көйгөйлөр болуп атат. Мына баары тендер аркылуу алынып, мен сизге айтып коеюн, бир көмүрдүн үстүндө жашаган айылдын мектебине бардым да. Жердин түбү көмүр. Ар бир үйдүн короосунан мындай теш кылып туруп кирип көмүр алып чыгат. Бүгүнкү чейин ошону менен тирилик кылышат. Бирок мектебинде күйбөгөн ышытып жатат. Не десең тендер.
Эми элестетиңиз эми. Бул не деген? Мындай ошолордан карабайсыздарбы? Мектепке кирсең зорго жылыйт, батареяны кармасаң эми атына бар. Апарып көрсөтүштү, вот күйүү айтат, кантип деп. А ошону деле эгер мүмкүнчүлүк берсек ошолорго да, ал жерден керек болсо элдер өздөрү айтып атат, биз ошол тендерге деп көмүргө деген акчабызды мыйзамдуу түрдө бир ремонтуна жүктөп берсин, көмүр менен биз эле камсыз кылайлы деп. Биз эле ар бирибиз үйдөн бир 2-3 мешоктон алып барсак кыштан жөн чыгабыз деп. Ушундай жактарын карабайсыздарбы? Бир кичине баарын эле мыйзам деп отуруп туруп такай бербестен, кээ бирки жерлерди мыйзамдын негизинде актыларды чыгарып бир жолдон чыгуу жолдорун издейли да. Кошумча айтып коеюнбу сиздин оюңузга? Ооба, сиздикин колдойбуз. Ошондой болуш керек. Сентябрдан баштап, мына Жибек эже айткандай, биз бир источниктен, эгерде ата мекендик өндүрүүчүлөр болсо, интернаттарга баарысына ушундай билим берүү министрлигинен көрсөтмө келген, бир источниктен баягы даярдап, ошо эмне керек болсо тамак ашка, ошону жазып атышат 1-сентябрдан баштап. Ата мекендик өндүрүүчү деп айтасыз. Көмүрдүн бардыгы ата мекендик өндүрүүчү. Көмүр башка жактан келбейт бизге. Көмүр Кыргызстандын ичинен гана келет. Ата мекендик деп айтылганда айтасыңар эртең, мына ыштыгың күйбөйт аткансыз. Ата мекендик Кыргызстанда өндүрүлгөндө. Мен сизге айтып атам, жергиликтүү, мен сизге азыр факты менен айтып бердим. Көмүрдүн үстүндө жашаган элдин балдарын бүгүнкү окуп аткан мемесин. Мына кичине көңүл бурсаңар айтылып аткан сөзгө. Эмне башка жактан көмүр келеби? Бизге ата мекендик, ошол эле көмүрлөр кетет мектепке. Ошол эле картошканы деле ата мекендик. Биз ошолорду айтып атабыз. Мындай сөздүн дагы аркасында мына ошо сиз деле директор болгонсуз. Ар бир сөзгө маани берет элеңиз директор болуп отурганда. Туруп тур. Ата мекендик деп коюп, мен азыр муну мынтип эртең кайра счетный палата келгенде, же бир күч түзүмдөрү келгенде жооп берип отурбайм го. Мен тендер менен эле алам дейсиз. Же туура эмеспи? Мына баары азыр ошону эле айтып отурат. Мындай четко бүгүнкү биз практика менен чыгарып үйрөнөлүчү бир тескемелерди дагы чыгарганда.